Терсен, эмне үчүн буларды регистрациялап атасыз? Бул кишинин участогы башка кишилердин арыздары бар. Бул кишинин участогы өзү бул Билбейм байке, участок кимдики, бирок биз арыз берип. документин көрсөттүбү сизге? Участок өзүнүкү экен? Жеке менчиктери биз-бизде каттабайда, бир көргөндө каттабай кеткен. Айтсаңыз? Айтпайсызбы? Жок, кеземе киресиз бияка, кирип турсаңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиевич, Сергей Гайдуллин себеби биз кече күнү президенттин аппаратына барып ошонун кураторлору бизге айткан эртең эмеге барып каттоодон өткүлө биринчи жылда токтоп калат, бүтөт, ЖЭСке барып катталган. Келсек ЖЭСке. Анан бүгүн келип эртең менен түнкү саат 2-де турдук. Ушу бизде ары түртүп атып гана обедке жакын Арангарада да анан каттап колсо каттабай жатат. Менин бул каттаган соттун чечими боюнча чечимим бар болчу. Андан мурун бир 5-6 ай мурун Руслан Токтогожаев деген балага кайрылсам, бала айткан бул сенин жериң эмес экен 345-чи. Эже соттун чечимин алып кел, чечимин алып келсең каттайбыз дешкен. Келсем Руслан Токтогожаев деген жок экен, анын балдары иштеп жатыптыр. Ошол каттабай эле ошол соттун чечимин кагазын алып мени узатып коюшту. Катта десе 2 киши арыз берген. Ал кишини албайсың, ал киши никто, никчем. Анан Садыр Нуркожоевич өзүм участник Чаесмин Калянова Разия 2-чи топтогу инвалид олукчалман. Ушул участогыма орунма байланыштуу стройка кылганга, үй салганга мен дараметим, күчүм финансовый жактан жок болчу. Балдарым чоңоюп, кече жакында чоңоюп, ошол заборун куюп, бир 18-19-жылдары дарбаза куюп койгон. Ушуну стройка кылып, жаз айын баштайын десем, Кайыпбердиев Чолпонбай, Итабалдиева Жамиля 24-жылы келип алып, бул менин жерим деп мыйзамсыз. Мыйзам азыр сер айтып атасың 21-жылга чейин кийин курганга укук жокту. Ошого карабай 102-ни чакырсам, куруу ишин баштап, куруп, анан кошуналарым чакырып, кошуналардын арты менен буларды токтотконбуз, кууп жибергенбиз түн ичинде. Эртеси күнү ушу Руслан Токтогожаевка келип кайрылдым, бул менин жерим, ушундай болду десе, Руслан Токтогожаев деген мен кабыл алмак турсум, чыгып кет, биякта киши толтура, сиздин жериңиз эмес, соттун чечимин алып кел, эже чыгыңыз, чык деп такыр мен мындай көңүл албай мен кууп чыгарган. Анан эми ошонун айтымы боюнча мына бүгүн келсем, бүгүн жок, дал ошондой эле баягы окуя. Булар деле кабыл албай атат, булар деле жазбай атат. Эми бизге ким кайрат, бизге окшогон ушу участник чаестерге лично өзүбүз карап койсоңуз жакшы болот эле. Ошо инвалидтерге, жана олукчандарга, жана мал имуществолорго, ошолорго жер жок, жанагындай баскынчылар бирден, экиден, 5тен жерге ээ болуп атат. Мен ушу мен өзүмдүн жериме өзүм сиздерден бир жер сураган жокмун. Ушу өзүмдүн менитмен алган жерге ээ боло албай, мынтип каттаттырбай да атат. Ушу сиз өзүңүз лично кабыл алып коюңузду мен сизден суранамын. Бизге окшогон карапайым ушу элдин суранычы, менин артыман сураныч. Сиздерден бир жер сураган жокмун. Ушу жер бергенге дагы ушул мыйзам бар, милдеттүүсүңөр. Ошол Садыр Нуркожоев сизге чоң рахмат.